биздин дагы бир темабыз бул Photoshop менен Jump деген программалары. Photoshop менен Jump өзүңүздөр түшүнүп тургандай эле бул сүрөттөрдү жакшылоо жана сүрөттөр менен ойноо деген маани приложениялар бар. Биринчи биз Photoshop'tan баштайлык. Photoshop программасы бул сүрөттөр менен иштөө, сүрөттү өзгөртүү, мисалы бир адамдын сүрөтүн редакталоо же башка бир адамды алып салуу, мисалы силерге сүрөткө түшүп турсаңар, артыңардан бир башка адам киши өтүп кетип атты, же болбосо көзүңөр жумулуп калды деген сыяктуу силер ошол сүрөттү жактырсаңар, өздөрүңөр Photoshop аркылуу оңдоп алсаңыздар болот. Photoshop программасы лицензиялуу, бул бекер эмес, буну официалдык түрүндө силер лицензиясын сатып алышыңыздар керек болот. Бирок көптөгөн адамдар булардын пиратский деген версияларын колдонушат. Бирок ал жерде деле өзүнүн рисктери бар. Желательно лучше покупать лицензированный версиясын. Анда бул жерде Photoshop'та мисалы мүмкүнчүлүктөрү кандай, мисалы бир адамдын бети мындай болуп чыбыр болуп турган болсо, бетин таза болсо, же мисалы бетин таза адам болсо, өзүнө ушундай чыбырларды каалаган болсо, ушинтип Photoshop аркылуу өзүнө коюп алса болот. Же болбосо азыркы учурда бизде Photoshop'торду ар бир адам эле колдонуп алат. Instagram'га, Facebook'га, башка жака дагы бир сүрөт коюу үчүн көптөгөн кишилер, аялдар ушундай Photoshop колдонушат. Мисалы, биринчи жакта сизге бир бала көрүнүп турат, биринчи үстүдө. Бул бала оригинал сүрөтү жана Photoshop'тан кийин өзгөртүүлөрдөн кийин турган сүрөтү. Ал эмесе экинчи сүрөттө кыз отурат. Бул жерде бир кыз бир ташта отурат экен природада. Ошол заматта эле Photoshop'тан кийин, Photoshop кылгандан кийин сүрөтүн карасаңыздар, бул жерде өтө кооз, өтө оригиналдуу сүрөт болуп турат. Жана мындай айтмакчы, мифический деп эсептесек, жомок сыяктуу кылып Photoshop кылыптыр бул сүрөттү. Андан соң Photoshop'тун дагы бир жакшы себеби, жакшы жагы бул эски сүрөттөрдү өз калыбына келтирүү. Мисалы, экраныңарда көрүнүп тургандай эле эски сүрөттөр, бул эски эжелерибиздин, тайжелерибиздин, же болбосо тайнебилерибиздин сүрөтү болушу мүмкүн. Эскирип кеткен сүрөттөр өзүнүн качествосун жоготот. Ал сыяктуу биз аны өмүр бою сактагыбыз келет. Ошондуктан Photoshop аркылуу ал сүрөттөрдү кайрадан жаңылап алсак болот. Экраныңыздарда көрүнүп турат, бир жерде сүрөт мыжылып жана өңү өчүп кеткен сүрөт жаңыланып калганы. Экинчи жерде болсо, бул жерде сүрөт жыртылып кетиптир. Ошол жерде эле күнүгөндө эле окшойт бул сүрөт. Восстановление кылыптыр бул сүрөттү. Аябай кооз, аябай жакшы кылып кайрадан бул сүрөттү жаңылап алышыптыр. Андан кийин бул жакта болсо 3 пункт сүрөттүкү турат. Биринчиси это эски сүрөт, экинчиси ак карага боелгон сүрөт, үчүнчүсү бул азыркы биздин технологиялар боюнча цветтик түрдө сүрөт. Бул жакта эски сүрөттөрдү сиздер деле ак кара боюнча мейли цветной кылып чыгарып алсаңыздар болот. Photoshop өзү ошол сүрөттөрдү восстановление кылып берет. Photoshop'тан тышкары биз айтып кеткендей Jump деген биздин экинчи приложениябыз бар. Jump'ка өткөндө бизде Jump деген приложение менен мисалы көрсөңүздөр болот экраныңызда. Биринчи сүрөттө бул жерде оригинал турат, экинчи сүрөттө бул жерде өтө кооз, эффекттүү болуп, Jump'тан обработка болгондон кийин сүрөтү турат. Jump'тын деле өтө көп возможностьтары бар. Мисалы, ошолордун бири 5 сүрөттөн бир сүрөт топтоо. Биринчи сүрөттө карасаңыздар, бул жерде шар турат, летающий, чатыраң шар. Андан соң булуттар турат экинчи сүрөттө, үчүнчү сүрөттө бул жерде адырлар турат.
4-cü сүрөттө чагылган турат, 3-cü сүрөттө адырлар турат, 4-cü сүрөттө бул жерде чагылган турат, и 5-cü сүрөттө бул жерде бир башня жайгашып турат. Ошол сүрөттөрдү бириктиргенде бизге бир сүрөт болуп чыгып жатат. Карасаңыздар эми аябай кооз болуп оригиналдуу көрүнгөн. Бир жагынан бул тоолор, экинчи жагынан бул эски исторический объект, үчүнчүсү бул чагылган, төртүнчүсү бул эми азыркы замандагы жаңы шаарлардын бири. Сүрөт аябай кооз болуптур. Ушулардын эле катарында jump менен иштөөдө өтө көп функциялары бар. Мисалы, бул жаныбарларды биринчи сүрөттө, жаныбарларды жүгүрүп кетип жатканда сүрөттөө, чындыгында айтканда, бул жаныбарды природада мейли үйдө эле тартып алып, анан өзүңөр ошо Photoshop аркылуу же Jump аркылуу природага же башка бир адамдын жанына коюп койсоңуздар болот. Булардан тышкары, редакция кылгандан тышкары, Photoshop деле, Jump деле экөөсү тең бир эле возможности бар. Бул возможности кандай? Бул возможности сүрөт чыюу. Бул жерде сүрөттү редакция кылып эле мейли, чыйса деле болот. Мисалы, биринчи катарда мышык турат, бул мышык Photoshop аркылуу тартылган. Photoshop аркылуу сүрөткө тартылган бул мышык жана балык турат бизде. Карасаңыздар аябай кооз болуп, жана мындай өзгөчө көзгө көрүнөт. Мультик деп эсептесек деле болот. Экинчи катарыбызда болсо бизде төө турат. Бул жерде төө десек деле болобу, ат деле десек болобу, билбей калдым. Бирок карасаңыз, муну деле аябай кооз кылып сүрөткө тартыптыр. Бул Jump программасында тартылган сүрөт. Биринчиси Photoshop аркылуу тартылган, экинчиси Jump программа аркылуу тартылган сүрөт. Деле Photoshop деле Jump деле бир деңгээлден турат. Бирок Photoshop бул лицензия сатып алышыңыз керек болот бул программаны колдонуш үчүн. Jump программасы болсо бул бекер акысыз программа деп эсептелет. Бул программа ошо Linux жана Ubuntu деген программалардын арасында бекер акысыз официалдык түрүндө сайтка жайгашкан. Официалдык сайтынан көчүрүп алып, өздөрүңүздөр колдонсоңуздар болот.